Мен үчүн эми мен кыргыз болуп мусулман болгон үчүн мен Курбан айтты майрамдайм. Өзүбүз мусулман майрамдарыбызды майрамдайм. Мен деле жаңы жылды майрамдабайм. Мен үчүн майрам эмес бул. Майрамдабайсыз такыр? Жок. Такыр майрамдабайм. Азыр мен карындашым айтып кеткендей, менин оюмча макул эмесмин. Мен бул жаңы жылды үй бүлө күнү деп мынтип чогулат дегенге макул эмесмин. Негедир биздин азыр кыргыздар ушундай болуп калганда, орустарды коюп турайлы, кыргыздар өзүбүз эле кыргыздарбыз, ушинтип ушу азыр айтып аткандай канга мындай өздөрүнө да ошол үчүн мен негедир ойлойм, жаңы жыл күнү эле эмес, мындай күндөрдө эле ата энеси чогултса болот да, үй бүлөнү чогулайлы, мындай кылайлы деп. Билбейм, мен үчүн. Сиздер ата эне менен жаңы жылда чогуу отурбайсыздар, Жок. Биз мындай эле чогулабыз деп эсептесек, биз майрамды. Курман айтты кандай майрамдайсыздар? Курман айтта башка ошол күндөр кандай майрамдык маанай болот? Жакшы деңгээлде эле майрамдайбыз, бир туугандарыбызды чакырабыз, бирге отурабыз. Ошо. Жаңы жыл майрам жакпайбы сизге? Жакпайт дебейм, эми жаңы жылдын деле азыр айткандай, муну башка максатта майрамдаса болот да, мындай жаңы жыл деп отуруп же болбосо там эми салют дегендегилерге мен макул эмесмин. Жаңы жылды өзүм жакшы максаттар менен майрамдаса болот. Мисалы, аянттагы баягы 30 метр болуптур, бийиктиги деп барып сүрөткө түшпөйсүз, түшөсүзбү барып елканын жанына? Жок, такыр түшпөйм.